Bundan da bunlar yok. Так, бүгін 10 Бишкек Аламидин базарындағы Новый Аккорд разворот алам деп ол жақтан келе жатқан машинаны ұрған. Оны Kia K7 түне. K7 бар тұрмын, Мерс тұрған. Жаңа болды өріш. Бұны өліп қалды болды. Жарақат алғандар жоқ. Airbag'lar asıktır. Airbag'lar asıktır. Airbag'lar asıktır. Jönele turgan Mercedes ama. Бишкектеги Дордой Моторс базарынан соодагерлери кайра митингге чыгышты. Бул тууралуу репортер KG'ге ишкерлер билдиришти. Ишкерлер электрондук счет фактура жана электрондук товардык транспорттук коштомону колдонууга каршылык билдиришүүдө. Алардын айтымында салык кызматынын бул талаптарын аткаруу үчүн алар бухгалтер алып ашыкча чыгымга учурайт. Соодагерлер көзөмөл кассалык машина аппаратын орнотууга каршы эместигин айтышууда. Бүгүндөн баштап иште баштаган ишкерлер менен базардын жетекчиси Эркин Салымбеков жолугушуу өткөрүүдө. Белгилей кетсек, 1-июлдан тарта соодага патент жоюлуп, базарлар жаңы салык тартибинде иштөөгө өтөт. Булак репортер KG. Ассаламу алейкум, мусапырда эмгектенип жүргөн мекендештерим. Сиздерге Москва шаарынан кайрылып жатабыз. Бардык документтерди жасайбыз. ННН, СНИЛС, медкнижка, перевод паспорт, ТМС, трудовой договор, детский полис, регистрация 3 айга квартирага коюп беребиз, регистрация 9 айга квартирага коюп беребиз, базасын 1 ай сайын текшерип беребиз. Биздин WhatsApp связь номерлерибизге +7 936 144 40 73 номерине кайрылсаңыздар болот. Чалдавар пункту тарапта өрт чыкты. Кыргыз-казак чек арасындагы Чалдавар көзөмөл пункту тарапта өрт чыкты. Күбө болгон окурмандын маалыматы боюнча өрт 10-июнда саат 9:25 тутанган. Өрт күйүүчү майлоочу май сатылган турак жайдан чыккан. Булак Баракелде. Аларча паркында унадан чыгып алган кыздар. Айдоочуга 15 000 сом айып салынды. Аламүдөн районунун Аларча эс алуу паркына бара жаткан жолунда Hyundai Grandeur үлгүсүндөгү унанын айдоочусу 2 жүргүнчү кызды дене боюн чыгарып айдаганлыгы үчүн айдоочуга укук бузуулар кодекстин 189-беренесине ылайык 15 000 сомго айып салынып, унасын айып короо жайына киргизишти. Булак Серепкежи. Кызыл Адыр айылына Mercedes-Benz унасы өрттөндү. Талас облустун Айтматов районуна караштуу Кызыл Адыр айылында өрт кырсыгы катталды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча Кожомуратов көчөсүндө жайгашкан уна токтотуучу жайдын чатыры жана Mercedes-Benz үлгүсүндөгү уна күйдү. Өрттүн себеби такталууда. Булак Турмуш KG.